Assalamu alaikum. Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле өзүбүздүн чыгарылыштарыбызды Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге тартууламакчыбыз. Биздин видеолор бир нече бөлүктөрдөн турат. Мен сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн мүмкүн болушунча популярдуу болгон видеолорду бөлөк-бөлөк кылып чыгарган. Мисалы, Deo Matiz'дерди, Porter'лерди, Орус унаалары, Nexia, арзан, орто баада, темада унаалар, свежий перегондор бардыгы тең бөлөк-бөлөк тартылат. Грузовойлор дагы бар. Ушуларды бардыгын толук көрүшүңүздөрдү сунуштаймын. Бүгүн 22 ноябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Азыр бул видеобуздун темасы жол жээгиндеги, жол четиндеги унаалар болот. Эми 2 аптадан бери, 3 аптадан бери ушундай тартып калдык. Себеби жол жээгинде көпчүлүгү салыштырмалуу негизги катардан көрө базардын арзаныраак болот. Анан бул жакта дагы унаалар тез-тез сатылып калууда. Бул жакта бул жерде Matiz 2 турат, Корея. Ушундан баштайлы анда. 2002 жылы чыгарылган. Мына эсин байланыш номери. Коробка механика. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, гидравлика болот буларда. Басын канча дедиң эле? 130 миң сом дейт. Айтылышпас. Бул жерде Mercedes-Benz E-класс 210 кузовта, универсал. Комплектациясынын шилдиги түшүп калыптыр. 2001 жылы чыгарылган. Алмашуу жолдору дагы бар экен. Коробка автомат, баасы 380 миң сом. Бул жеринде ушундай шилдиктер болот. Классик, авангард жана элеганс деген. Арканкы жагынан көрүнүшү, камера заднего вида бар экен, фаркоп. Так, унаа ачык экен. Көрсөтүп коелу. Салон кара кожа, отургучтары, адашпасам авангард, комплектация. Мынакей заводской өзүндө мындай кичинекей миниатюрдуу монитору, климат дагы электронный, 2 зоналуу, пробеги 201.006 километрди көрсөтүп атат. Matiz 2, Өзбекстан. Туманиктер бар, алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы, бирок протекторлор бары тең жакшы, 4-төнкү тең. 2008 жылы чыгарылган. Айнектер жөнөкөйлө көтөрүлүп түшүрүлөт. Кондиционер жок. Гидравлика деле жок болуш керек, а? Гидравлика жок. Эң жөнөкөйлө комплектацияда. Баасын 100 канча дедиңиз? 160. 160 миң сом деп атат. Тико 1991 экен. Эң биринчи выпускалардан болуш керек. Коробка механика, баасы 70 миң сом. Айтмакчы, валюталар курсун дагы айта кетейин. 1 доллар 84 сом 70 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын, 1 евро 101 сом болуп атат. Аба ырайы 3 күндөн бери ушундай 4 күнгө кетип атат. Аябай катуу суук түшүп, бүгүн +1, +2 градуска чейин эле көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар Ош шаарында. Түнкү температура -8 градуска чейин түшүп атат. Чекеде эле тартып кете берейин десем, өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр маалым болуп калгандай, мына маалымат кагазында бизде ушундай түштүк региондо ушу баасын жазышпайт, негедир. Сыргылып эле. Ушу жазып коюшса дагы аябай ыңгайлуу болмок эле. Бул жагында да мынакей Ланосто баасы жок калган. Маалымат кагазында толук эле жазылган, бир гана баасынан сырткары. Сурайын десек, ээлери өздөрү дагы жок.
Бул санатаныкы деле ушундай. Баасы жок. Жазылган эмес. Ошон үчүн жаңыдан көрүп аткандар ушундай суроолор пайда болуп калышы мүмкүн силерде. Чекеде эле тартып эмнеге чыгарбайсыңар деп. Matiz 2, Өзбекстан. Гидравлика, электропакет, туманниктер бар. 2004 жылы чыгарылган. Мына боло турган баасында айтып коюп атат, эси 135 000 сом деп атат. Кондиционер да бар экен, жакшы эле комплектация, максималдуу 135 958 километрди көрсөтүп атат пробеги. Hyundai Accent адашпасак 1994 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. Баасын жазып койгон, эси жок болсо да ушундай болсо аябай жакшы болмок. Чекеде эле тарта берет элем. 85 000 сом. Тико 1997 жылы чыгарылган, коробка механика. Эсин байланыш номерин бирөөсүн айта кетейин. Озеки 707 65 99 56. Баасын жазып койгон 75 000 сом. ВАЗ-2107 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Дөңгөлөктөрү ушундай төртөө тең, жакшы. Шыптары дагы бар экен. 2004 жылы чыгарылган, объему 1.6. Подогрев сиденье деп жазып коюп турго кошумча маалыматтан. Баасы 120 000 сом. Эсин байланыш номери 775 60 25 00. Бул жактан болду билдик. Биз машина кейз каналынан. Подогрев дагы бар экен да? Жакшы. Уна жабык турат мейлим. Оралбай эле болду эсин. Подлокотник таза. Ошондо карбюратор эле да? Же инжектор? Капотун ачып көрсөтүп берем азыр. Ключ. Matiz 2, Корея. Туманниктер бар. Монда куюлган жистерде экен, дөңгөлөктөрү кышкы экен. Алдыңкылары. Маалымат кагазы жок, азыр эси өзү аркаман келип тартып коюңузчу деп суранып калды эле. Ошо тартып коюп атабыз. Жылы канча? 2002. Электропакет, кондиционер жокко. Бул Прибалтика окшойт, Корея эмес экен, Прибалтика экен. Кореяда базовый комплектацияда эле кондиционерлер болот. Баасын канча деп атасың? 140. Ошо Прибалтика экен. Так, эсин байланыш номери? 777 58 92 92, Nexia 1 Россия транзит номеринде. Канча болду келгенде? Жакында эле келдиби? Жакында эле келген. 2005 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, мына баасында жазып коюптур эси 130 000 сом. Кеми да бар дейт. Алмашы жол не? Кандай нелерге? 07 инжектор болсо алмашы. 07 инжекторга. Ошого алмашы жол бар экен. Так, кондиционер бар экен го? Бар. Жок, простая комплектация. Жок, бар экен. Бар экен. Гидравлика жокпу? Гидравлика жок, антенна бар. Кээ бирде ушунда аралашып кала берет. Айнектерде эле механизм көтөрүлүп түшүрүлөт. Гидравлика жок экен, бирок кондиционер бар. Сабвуферлер дагы бар экен. Боло турган баасы канча болуп калат эми? Мына накка сүйлөшсөк. Накка 115 көрөм шытырга. 115 ке. Жакшы. Балондар конкретный. Дөңгөлөктөрүн да көрсөтүп коем мына. Мынакей. Шыптары дагы бар экен. Аккумулятор да жаңы дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ушул мен базарда жүрүп тартып атканда биздин канал аркылуу да сатсаңыздар болот. Мен
азыр ушул видео жүктөгөндөн кийин эле биздин байланыш номерлерге чалсаңыздар, байланышсаңыздар, биз дагы мындай жакшынакай кылып видео чыгарылыш жасап туруп тартып чыгарып беребиз. Биздин WhatsApp номерибиз 701 118 118 номери менен кабарлашыңыздар. Audi A6 1998 жылы чыгарылган, объемы 2.4, коробка механика. Так, бензин да бу? Benzin o. Ага. Так, салондору 4 дайнектен электро көтөргүчтүү, климат контроль, антизанос. Так, баасы 250 000 сом деп атат. Бул капталында көрсөткөнгө аракет жасайын, кичине таар болуп, мындай муздагы болуп, тайгалак болуп атат. Мына эми ушул видеобузду азыр жыйынтыктап турабыз. Башка видеолорубуз дагы бар, ошолорду да көрүүңүздөрү сунуштаймын. Ал жакта дагы аябай кызыктуу маалыматтар болмокчу. Алла буйурса, видеолорубузга класс басып, комментарий калтырганча кеттиңиздер. Эч жокто энди комментарийде кайсыл шаардан көрүп атканыңызды деле белгилеп жазып койсоңуздар, бул деле биздин каналыбызга чоң салым болот, жана биздин жеке өзүбүздүн үчүн дагы аябай кызык болот, кайсыл жактан көрүүчүлөрүбүз көп экенин билип алганга.